Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу достор. Сиздер менен кайрадан аба толкунунда мандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ал аял кыйкырып жатты. Тамак ичип жаткан балдарында, диванда отурган күйөөсүндө сестендире кыйкырып жатты. Эшикти тарс жаап, идиштерди үн чыгарып жууп жатты. Бир көзүнөн жаш, бир көзүнөн от чыгып тургандай көрүнөт. Айланадагылар аны ажаан, ачуулуу, чыдамы жок дешет. Бирок эч ким анын ичиндеги качанга чейин жалгыз көтөрөм баарын, эмне үчүн мени эч ким түшүнбөйт, мен киммин негизи деген үнгө кулак салбайт. Бир убакта ал аял да назик аял болчу. Жумшак үн, жай жүрүм-турум, жылмаюу толгон жүз эле. Бирок көптөгөн күндөр өттү. Кайталанган түшүнүксүз сүйлөшүүлөр, жардамсыз кечтер, унутулган туулган күндөр, эмне кыласың антип, сенин ишиң эмес деген сөздөр, жылдар бою чогулган түйшүк, ыйга толгон түндөр, кароосуз калган жан дүйнө анын ичиндеги жылуулукту отко айлантты. Эми ал от башкаларды жалмап жатат. Күйөөсү: эмне болуп калды сага? Илгери минтип кыйкырчу эмессиң дейт. Аял унчукпайт. Анткени илгери күйөөсү көңүл бурчу, түшүндүрчү, суранчу. Эми ал ажаан аял деп аталып калды. Бирок анын артында түшүнүлбөй калган аял, бааланбаган эмгек, токтоп калган үмүт жатат. Бул аялдын окуясы көптөргө тааныш. Ачуунун артында дайыма жарат бар. Ажаандыктын артында жалгыздык турат жана ар бир катуу үн артында мени угуп койчу деген жашыруун үн турат. Ооба, бир киши аялым мага дайыма ачууланып жүрөт. Аны менен сүйлөшсөм эле ачуусу келип кетет. Аялым мени укпайсың деп айтат. Бирок мен угам. Башкаларга күйөөм эч нерседен жардам бербейт деп айтат. Бул мага карата адилетсиз деп ойлойм. Көп иштейм, бирок үйдө болгондо колумдан келгендин баардыгын кылам. Азыр болсо мен менен таптакыр сүйлөшпөй калды. Эмне кылышым керек деп үй бүлөлүк адиске кайрылганда ал адис эркектер аялдардын ачуусун көп учурда түшүнбөйт. Ал дагы бөлмөсүнө кирип кетти. Бул жолу эмне кылып койдум, түшүнбөйм. Сыягы жарылууга даяр бомба менен жашагандаймын дешет. Аялдар болсо мындай сөздөргө ал жөн гана калп айтып жатат. Же болбосо мени такыр түшүнбөйт дешет, деген экен. Чынында күйөө көп учурда эмне болуп жатканын билбейт. Аялдын болсо ачуусу күчөп кетет. Алар өз ойлорун жеткиликтүү айтып жатабыз деп эсептешет. Бирок өзгөрүү болбойт. Көпчүлүк эркектер түшүнө бербеген нерсе аялдардын ачуусу жашка, ден соолугуна, психологияга, коомдук таасирге жана изилдөөчү Антонио илимий эмгегинде көрсөтүлгөндөй учурдагы жашоо баскычына жараша өзгөрүп турат экен. Жаш өзгөчөлүгү боюнча айтсак, эмне үчүн аялдар орто жашта көбүрөөк ачууланышат? Жакындагы изилдөөлөрдүн эң таң калыштуу жыйынтыгы аялдардын ачуусу 30-40 жаш аралыгында эң жогорку чекке жетет экен. Доктор Антонио жана анын кесиптештери аныкташкандай, бул жаштагы аялдар ачуулуу мүнөзгө ээ болушат. Учурдагы ачууну көбүрөөк сезишет, ачуусун ачык билдиришет жана ачууну башкаруу жөндөмү төмөн болот. Бул жаш куракта аялдар эмнени баштан кечирип жатышат болду экен? Алар жашоосундагы басым күчөгөн жылдарында жашап жатышат. Карьера куруу, балдарды тарбиялоо, үй бүлөдөгү чарбаны башкаруу жана балким карылыкка жакындаган ата-энеге кам көрүү. Мунун баарын коом жеңил жана жылмаюу менен аткарууну күтөт. 42 жаштагы аял мындай деген: менин дем алыш күндөрүм толугу менен үй жыйноо менен өтөт. Ал эми күйөөмдүн эс алуусу футбол менен өтөт. Бул мага оор тиет. Ал менин баарын жасап жатканымды билет жана дал ушундай туура деп ойлойт. Профессор Сандра Томастын кеңири изилдөөлөрү аялдардын ачуусунун 3/2 бөлүгү күчсүздүк, тагыраак айтканда алсыздык сезиминен келип чыкканын көрсөтөт. Бул философиялык түшүнүк эмес. Бул күнүмдүк жашоодо биз көрүп жаткан абал. Себеби чынында ачууланып жаткан аял биринчиден өз пикирин айта албайт же өзгөртүү киргизе албайт. Экинчиден адилетсиз мамилеге кабылат. Үчүнчүдөн болсо башкалар убадасын аткарбайт же жоопкерчилик албаган учурларга кездешет. Сиздин аялыңыз мени укпайсың деп айтканда ал жөн гана нааразы болбостон, бул мамиледе өзүн толук көргөзө албай жатканына нааразы болуп жатат. Илимий маалыматтарга караганда, бул аялдардын ачуусунун негизги себеби. Ачуунун артында эмне жатат? Сандра Томастын изилдөөсү аялдардын ачууну кандайча сезип, кандайча билдирерин илимий түрдө көрсөткөн.
Натыйжада аялдар үчүн ачуулануу таза эмоция эмес. Ачуунун ичинде ырайымсыздык эмес, ырайым сураган жараат, үмүтсүздүк жана коркуу да болот. Изилдөөгө катышкан аялдар ачууну сүрөттөп бергенде алар кээде аны башка эмоциялардан ажырата албай кыйналышкан. Коомдо аялдар ачууланганын билбейт же аялдын ачуусу өтө жаман деп айтылат. Бул аялдар ачууланганын сезишет. Болгону бул сезимди туура башкара алышпайт. Айрыкча жакыны болгон эркектин жанында. Бул татаал эмоционалдык абал аялдардын 4 башкача ачууну билдирүү моделин жаратат. Биринчиден, кайнаган абал. Башкача айтканда, ички күйүт. Көп аялдар ачуусун сыртка чыгарбастан ичинен кайнап жүрө беришет. Ошондуктан изилдөөчүлөр муну тамак бышыруу метафорасы менен кайнап жатат же күйүп жатат деп сүрөттөшкөн. Бир аял мени капа кылган нерсе үчүн жан дүйнөм күйүп турат. Эрдимди тиштеп, жаагымды бекем кармап, ыйлап жибербеш үчүн өзүмдү кармап турам. Ошентип катуу кармагандыктан денем ооруп ойгонуп жатам деп сүрөттөгөн. Бул басылган ачуунун денеге тийгизген таасирлери да бар. Баш ооруу, ашказан көйгөйлөрү жана уйкунун бузулушу. Экинчиден, вулкан. Көпкө чейин басылып турган ачуунун чеги жеткенде ал жарылат. Аял өзү да таң калат. Бир аял күйөөм мени вулкан деп коет. Жөн гана сүйлөп отуруп капысынан жарылып кетем. Үнүм өзгөрүп, жүзүмдө жек көрүү пайда болот. Бул учурда мен өзүм эместей болуп калам деген. Бул жарылуу ички кысым өтө чоң болгондо пайда болот. Аялдын өзү да эмне болуп жатканын түшүнбөй калат. Ал эми үчүнчүсү болсо ичтен сызуу, ачуунун кыйыр түрүндө чыгышы. Кээ бир аялдар ачууну ичине сактап, кийин ал ар кандай кыйыр жүрүм-турум аркылуу чыгып кетет. Эшикти катуу жабуу, унчукпай коюу, сарказм же майда нерселерге себепсиз тийишүү. Көп аялдар мындай мамилени апасынан үйрөнгөнүн айтышкан. Мен пассивдүү, агрессивдүү мамилени жакшы билем. Бул мүнөздү апамдан үйрөнгөм дешкен. Ал эми акыркы модель болсо бул куруучу. Ачууну туура жана түз жол менен билдирген абал. Бул үлгү эң сейрек кездешет. Аялдар ачууну түз, бирок сабырдуу билдире алганда, бул мамилени оңдоого, өзүн туура коргоого, өзүнө болгон ишенимге жеткирет. Бир аял мындай деп бөлүшкөн экен. Ачуумду билдире алганда өзүмдү жеңил сездим. Бул өзүмдү толук инсан катары калыбына келтирүүнүн башталышы болду. Сандра Томас аялдардын ачуусу менен өзүн сезүүсүнүн ортосундагы конфликтти ачуунун жана жандын конфликти деп атаган. Ачууланууга укугум барбы же жокпу деген нерсе көп аялдардын ички конфликти. Эркектерге негизинен коом ачуулануу нормалдуу нерсе деп үйрөтөт. Аялдаргачы, аларга тескерисинче ачуулануу бул жаман, начар көрүнөт. Эркектерге жакпайт, уят дегендей сезилет. Натыйжада аял эки нерсенин ортосунда калат дагы ачууланат. Анан ошол ачуусуна уялып калат. Ачуусу келсе да мындай нерсеге өзүн укуктуу сезбейт. Өзүнүн ачуусун түшүндүрүүгө эмес, басууга үйрөнгөн. Бир аял мен ачуулануу адам үчүн кадимки сезим экенин түшүнө албай жашагам. Ачууланганда өзүмдү жоготуп койгондой, алсыз, акылсыз, корккон абалда калчумун. Ачуулануу мени коркутуп койчу деп айткан. Ушундай ички конфликттен улам аялдын ачуусу сырттан караганда өтө эле катуу же негизсиз көрүнүшү мүмкүн. Бирок ал бүгүнкү болгон кырдаалга гана карата ачуулануу эмес, жылдап топтолгон, басылып келген, ачык айтылбай калган нааразычылыктын жарылышы болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ар бир коом аялдардын ачуусун ар башкача кабыл алат экен. Афро-америкалык аялдар ачууну түз көрсөтүп жана коргонуу ыкмасы катары билдирүүгө көбүрөөк укук алышкан. Себеби алардын апалары жана чоң апалары өзүңдү коргобосоң эч ким сени коргобойт деген түшүнүк менен өстүрүшкөн. Ал эми түрк аялдар болсо өзгөчө басымга туш болоору белгиленген. Алар өз ачууларын көбүнчө басып, денедеги оору аркылуу чыгарышат экен. Баш оору, ашказан оорулары, кант диабети, уйкусуздук. Изилдөөчүлөр муну коомдо аялдардын үнү угулбаганын айтып түшүндүрүшөт. Демек, ачуунун чыныгы себептери психологияда эле эмес, коомдун аялга койгон чектеринде да жатат экен. Биз айтып жаткан изилдөөдө өзгөчө кызык түшүнүк табылган экен. Бул кайчылаш стресс. Бул аялдар өз турмушунда болбогон, бирок жакындарынын көйгөйлөрүн өзүнүн мойнуна жүктөп алган стресс. Изилдөөгө катышкан аялдар уулунун ажырашуусу, небересинин оорушу, улгайган ата-энесинин акыл эси начарлап жатканын өзүнүн стрессиндей көтөрүп жүргөнү байкалган.
Эркек бул эмоциялык жүктү байкабаган кезде аял муну адилетсиздик, жалгыздык жана көңүл коштук катары кабыл алат. Натыйжада таарыныч жана ачуулануу пайда болот. Эми аялыңыздын ачуусун илимий негизде түшүнгөндөн кийин кандайча чогуу өзгөрүүгө болот? Биринчиден, жаш курагы менен ачуунун байланышына көңүл буруңуз. Эгер аялыңыз 30-49 жаш аралыгында болсо, бул аялдарда ачуу эң жогорку деңгээлде болчу мезгил. Себеби бул куракта аял балдарды тарбиялайт, карьера курат, үй чарбасын башкарат. Кээде улгайган ата-энесине да кам көрөт. Ошондуктан мен сенин көтөрүп жаткан жүгүңдү толук түшүнбөсөм да, бир бөлүгүн толугу менен өзүм көтөрүп жардам бергим келет. Кайсы иштерди таптакыр сенден алып, мен жооптуу болсом болот десеңиз, бул чоң колдоо болот. Экинчиден, ачуунун артындагы алсыздыкты түшүнүңүз. Аялдардын 3-2 бөлүгүнүн ачуусу эч ким укпай жатат мени. Мени менен эсептешкен эч ким жок деген сезимден келип чыгат. Жашооңдун кайсы тармагында үнүң жетпей, көзөмөлсүз же таасирсиз сезип жатасың, деп суроо берип көрсөңүз болот. Үчүнчүдөн, ачууга коопсуз аянт түзүңүз. Көп аялдар эч качан ачууну туура жол менен билдирген аялды көрүп чоңоюшкан эмес. Эми сиз ошол өзгөрүүнүн башаты боло аласыз. Телевизорду өчүрүңүз, телефонуңузду таштаңыз, көзүнө түз карап отуруңуз. Мен укканга даярмын деп билдирип, жооп бербей чын ниет менен угуңуз. Көп аялдар ачууланса чыр чыгып кетет, тынчтык бузулат, үй бүлө бузулат деп коркуп аны ичине катып жүрүшөт. Бирок дене эч качан калп айтпайт. Ал басылган ачууну ар түрдүү оорулар аркылуу көрсөтө баштайт. Изилдөөлөр ачууну баскан аялдарда кан басымы жогорулап, жүрөк оорулары, баш оорулар, уйкусуздук, ашказан ичеги оорулары күчөйт. Айрым аялдарда анемия жана гормоналдык бузулуулар байкалат. Иммунитет төмөндөп, ар дайым чарчаган абалда жүрүшөт экенин изилдөөлөр далилдеген. Ал эми психологиялык кесепеттери болсо, чечилбеген ачуунун натыйжасында депрессия, эмоционалдык жалгыздык пайда болуп, инсандыгын жоготуп алат. Ачуунун түрлөрүнө ылайыктуу мамиле кылуу маанилүү. Изилдөөчүлөр ачууну 3 негизги түргө бөлүшөт. Ар бирине карата аракет ар башка болушу керек. Биринчиси, күнүмдүк чарчоодон чыккан ачуулар. Бул чарчоо, уйку камбагандык, балдардын ызы чуусу, жолдошунун көңүл коштугу, үй тиричилиги. Эмне кылуу керек? Эс алуу. Кээде аялга жөн гана 30 мүнөт жалгыздык керек. Жакындарынын сен чарчадыңбы деп сураганы да жеңилдетет. Экинчиси, көптөн бери топтолгон, айтылбай калган ачуулар. Бул аял жылдар бою унчукпай келген, бирок ачууланган учурда ар бир кичинекей жагдайда жарылып чыккан ачуулар. Эмне кылуу керек? Аял өз ою менен дайыма бөлүшө алган коопсуз байланыш түзүү зарыл. Үчүнчүсү, адилетсиздикке каршы чыккан ачуулар. Бул аял бир жагдайдын туура эместигин көрүп, ичтен тутанып жүргөн абал. Бул ачуунун аркасында өзүн жана башкаларды коргоо максаты жатат. Эмне кылуу керек? Аялдын ачуусунун артында баалуулук жатканын түшүнүү зарыл. Сенин оюң мага баалуу деп билдирүү керек. Бул айтылган нерселер менен аял ачуулана бериши керек. Бул туура деген пикирден алыспыз. Биздин негизги максат бул ачуунун артында чечилбей калган терең маселелер бар экенин түшүнүү жана ошол маселелерди сүйүү, түшүнүү жана акылмандык менен чечүүгө чакыруу. Ачууну башкарып, сабырдуу болуу бул ыйык жазууда жогорку бааланган сапаттардын бири. Накыл сөздөр китебинде мындай деп жазылган: ачуусу чукул адам чатак чыгарат, ал эми сабырдуу адам чатакты басат. Акылсыз адам бүт каарын чачат, ал эми акылдуу адам ачуусун басат. Ачуунун өзү жаман эмес. Ал кээде жүрөктөгү адилетсиздикке болгон реакция болушу мүмкүн. Бирок ошол ачууга берилбей, аны менен жетектелбей, аны туура багыттап, маселени руханий жол менен чечүүгө умтулуу бул чыныгы акылмандык. Ошондуктан биз ачууну жокко чыгарбайбыз. Тескерисинче, анын артындагы себептерди таанып, сүйүү жана түшүнүү аркылуу чыгуу жолдорун издөөгө чакырабыз. Ачуунун ордуна сабырдуулукту, катаал сөздүн ордуна жумшак жоопту тандасаңыз, чыныгы өзгөрүү ошол жерде башталат. Себеби момундук менен айтылган жооп каарды токтотот. Ал эми кордогон сөз ачууну козгойт деп жазылган. Кымбаттуу айым, сиз ачуулуу адам болуп калганыңызды сезсеңиз же башкалар айтып жатса, Кудайдан жардам сурап, кайрадан Кудай жараткан назик жана мээримдүү инсан боло аласыз.
Ошентип биздин бүгүнкү уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.